Сансың кылым, алатону бекиндеп, сақтан бери. Сен орус жынды дейт. Отырып машина нары жылдырып койду да, ананчы. Капуздын салат качан келет? Кыргызстан каяктан үйрөнүп алдыңыз? Самоучкамен. Акча албай, мен просто адамды кондуруп атам, сортировка кылдырыпчы. Менде колум бутум бар. Попрошайничаткен көрө лучше баклажка терип жакшы да. Озун минет менен иштеп атасың. Буга дагы келип айтып атса, сен чым мындай дайдай кылып уяты жок болгон кийин лучше баклажка терген жакшы го дептим. Эч кимге сурабайсың, эч кимге карыз жоксуң. Терип жүрө бер потихоньку. Досторуңуздан эле үй-жай? Жок, бул свалкада иштеп. Мен айттым, сиз соксо, мен тоже согом дедим. Биздин Динара эжекебиз мурун мисс Кыргызстан болчу экен, Кыргызстандын сулусу атаныптыр. Ай, мен Жок, мен уже унутуп калдым. Кыргызча акырын үйрөнгүлө. Самый главный кыргызча сүйлөшсө, остальное баары келет. Кандайсыз? Жакшы да, өзүң кандайсың? Капуста салат келдиби? Капуста салатты кайтасың, каякта безди, биякта Соко медиага тартканы келиптир экөөбүзгө. Кандайсыздар? Кандайсыз, жакшысызбы? Мен аты Майдан, атайын сиздерди тартайын деп келдим. Салам, урматтуу Соко медианын катталуучулары. Бүгүн биз интернетте жылдыз болгон Сарбай экебизге келип калдык, атайын маектеш алыш үчүн. Алда биз менен болуңуздар. Азыр мындай кылалы, сиз иштеген жерге үчөөбүз чогуу баралы. Анан ошол жактан бардыгын кененирээк айтып бересиз. Динара эже болуп үчөөбүз чогуу кеттик. Сиздин иштеген жериңизге да келип калдык. Бул жерден канча акча аласыз? Акча албай, мен просто адамды кондуруп атам, сортировка кылдырыпчы. Ошондо бул сортировка кылган адамдарга наоборот этот керек болуп атат да. Бул озунку минет менен болот да. Бул кызылды пищевой болот, синий бумага, тетрде зеленый стекло гимдер менен. Адамдар сортовой атат, алып келип ыргытып атат. 5 минут убакыт кырманга кыйын болуп атат бугачы. Бул шашылып атат, кака шашылып атат. Бул озунуку кондуруш керек болот да, чтобы адамдар кондурду. А бул конбой атат, айтса кээде согот мага. Сиз жаман көрүшөт. Анда сиз экөөбүз отуруп Динара эже менен чогуу кененирээк маек куралы, Макул. Достор, Сережа байкеден анда өзүбүзгө кызыккан суроолорубузду берип, жообун алалы. Айтсаңыз, сиздин өзүңүздүн чын атыңыз ким, Динара эже менен кантип таанышып калдыңыз? Мен маерден иштеп башталган. Где-то уже жарым жыл болду да. Анан майка магазинге 20 жолу, 30 жолу кирдим да, майда чуда алыпчы. Анан бир жолу айтты, давай мен сага тартайм мындай, жөн эле ради интереса депчи. Бирдеме алып кой кыргызча мененчи. Мен айттым. Айтса, анан Динара эже интернетке чыгарды да. Анан на следующий день келип, Динара эже айтып атат, сен звезда болойм деп атасың. Кыргызча сүйлөгөнгө. А мен айттым, эмне болот да? Болсо боло берсин да. Динара эже мурун мисс Кыргызстан болгонун билчү элеңиз? Достор, силерге да жаңылык болсун. Биздин Динара эжекебиз мурун мисс Кыргызстан болчу экен, Кыргызстандын сулусу атаныптыр кайсы бир жылдары. Өзүңүз жөнүндө айтып атсаңыз. Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана сайманы кошуңуз. Мурун Кыргызстан сулусу болуп жүрүптүр. Азыр эмне менен алектенесиз? Азыр ушул данный момент ушундай магазиндер менен алектенем. Көп адамдарга ачып беремин, үйрөтөмүн. Ушул тармакты өндүргөнгө аракет кылып жүрөм азыр. Азыр көпчүлүк жерлерде, көпчүлүк магазиндердин баары да айта албайм, бирок 70% магазиндерге кирсем, ушул ичинде товардын соседство жок да. Анан кийин көп нерсе ар жерге коюлуп калганда, ушу туура эмес товарлар бири-бирине аралашып, порядок жок, же баасы жок. Анан мен көп жыл бою Россияда жүрдүм өз негизи. Анан ал жакта бизнестерим бар болчу. Бирөө менен пополамга иштечүм. Анан азыр кризистен улам жабылып калып, анан бул жака келип көрөйүн деп, анан ушул жактан, ушул точкадан баштаганмын. Сарыбай экөөбүздү каяктан качан биринчи жолу көрдүңүз?
где то жарым жылдай болуп калды. Ошол тегеректе эле жүрөт кирип чыгып эле жүрөрчү бизге постоянно эле көңүлдүү эле бурган эмесмин сүйлөгөнүнө. Негедир ошол күнү менин настроениям өтө жакшы болчу да. Анан бул капуста салатты көп уктум да, негедир капуста салат дегенден анан өзүмө да негедир кызык болуп кетти. Анан токтоп турчу, мен кайра башынан тартайынчы, башынан кайталачы кайра деп ошентип. Анан ошондон улам эле ушул нерсе башталып кетти. Анан өзүм оштун эмеси болом, ошто төрөлгөнмүн, анан Ташкөмүрдө чоңойгонмун. Жашым 39-та. Анан ошо 1-курста ошко физматка тапшыра калып, ошол жактан анан куратор чык эле чык деп атып, анан мени ошо конкурска сүдүрөп чыккан өзү. Ошол жактан жеңгенмин да. Кыргызстан сулуусу болуп качан белгилендиңиз? 2007-жылы 1-орунду албаганмын, соучастница болгомун. Анан кийинкиси 2021-жыл болду, женщина года да. Анда ошо самая фотогеничная алып чыктым. Анан Сергей байке өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Канча жашыңызда Кыргызстанга келдиңиз эле? 5 жашта келгенмин. Бул жакта туугандарыңыз жокпу? Брат, братишка Россияда кеткен. Менде 8 жашта апасы өлгөн, менде көзүнчө машина сүзүргөн. Анан где-то 14 же 13 жашта атасы өлгөн, цирроз печени болупчу. Анан двоюродная сестра Россиядан келип, үйдү сатып, брата братишка алып кеткен Россияга. Сизчи? Мен калып кеттим. Эмнеге? Барган уже пайда жок болчу. Россиядан бери келип, кайра тетека барып, кайра мынаны кандай айткан болот. У них там башка климат да, бизде карагандачы. Мен ушул климатка уже көнүп алдым. Тетека барып, кайра климатка көнүп, тияк көп ооруйсуң да. Мен айттым, мен барбайм, короче, кетсе кете бергиле деп. Кыргызстанда калмай койдузбу? Үйдү саттырып эле коюп белиңиз. Азыр үйүңүз жок экен, көчөдө жашайт экенсиз. Менде үйдү жок, мен Үй өзүнүкү эмес болчу да. Мен жок, бул бабушкин үй болгон да. Бабушка өлгөн, анан кийин отец карады. Отец өлгөн кийин двоюродная сестра Россиядан келип алып сатып берди да. Ошондо үйүңүз жок калдыңыз, Сиздин учурда документтериңиз да жок экен, мен 2 интернат, 3 интернат алмаштырдым. Биринчи Иван Антоновка бар болчу, анан Красная речка и 3-й Чуйская школа-интернат. С Красной речки в Чуйскую школу-интернат мы когда перебрасывали, мне директор айтты, сенде метрика жолугун, биз сага паспорт жазаганга болбой калабыз депчи. Макул деген, паспорт жазабаса жазабагыла деп, личное дело ушул жер калтырып кет калдым мен. 15 жашта мен уже свалка кетип, свалкада иштеп башталдым. Свалкага 10 жыл мен иштедим где-то. Ал жактан жакшы эле акча табасызбы? Ушул жер мен жакшы акча таптым, но майда чуда проблема болуп, бат эле акча кеткен да. Анан там что-то переостановка болуп башталган, мен кет калдым свалкаданчы, Маяка шаарда. Кыргызча кантип үйрөнүп алдыңыз? Жаныңызда досторуңуздан элеби же? Жок, бул свалкада иштеп мен кыргыз балдар менен иштедим да. Балдар тоже айтты, блин, Серега, кож дейт. Кыргызча үйрөнүп сүйлөш дейт. Сага жарашат деген да. Акырын мындай көнүп, мындай кандай сөз болот, сурап, акырын менен көнүп алдым да. Кыргыздар жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы, жана сүйлөшүп калбадыкпы, магазинге киргенде кээ бир кыздар кыргызча сүйлөгөндөн уялышат депчи, ошол окуя тууралуу айтып бериңизчи. Бул көп да, мен, например, мен баклажка терип жүрөм, мен магазинге да кирип мындай суп алам да. Кыргызча сүйлөбөсө кээде айтып атат. Можно по-русски айтат да. Я говорю, эмнеге десе. Мен кыргызча көп билбейм дейт да. Озун кыргыз кыз жакшы. Мен айтып атам, сиз озун родной жер жүрөсүзбү? Озун кыргыз болуп атасызбы. Неге кыргызча билбейсизби? Билбейм дейт. Мен орус класс үйрөндүм да, дейт. Я говорю, аракет кылып кыргызча сүйлөнгөнгө жакшы болот да десе. Деп мен майда чуда алып чыгып кетем да. Озун мындай ойлонуп, потом жүрөм да. Ушундай болсочу болбой калат да. Динаре эженин кайсы сапаттары жагат сизге? Динаре эже мындай
магазинге кирсе сүйлөшсө бул мындай бат эле мындай разговор табабыз да. Адам менен бат тил табышып кетет кээде жана настроение жок, мен сразу кирип карайм да, жана настроение жок, анда азыраак сүйлөш керек, чыгып кетиш керек бат-баттан деп. Эмнеге? Ну, жана когда вот көп келет го товарчы, бул жетишпейт да. Ушул маалда хоп, карайсың, настроение жок, кой, анда попозже кирип кетейин, кайра чыгып кетем да сразучу. Ошондой жана. Кечинде келем уже мындай көп киши жок магазинде, ушул маалда кирип, уже настроение карап бар да. Кирип, кандай стак-пак сүйлөшүп, жакшы да. Сиз кыргызча ырларды билесизби? Билем, ну мындай сүйлөшкөнгө как ырлар берем, но кээде выговаривать этпей калам да. Эч нерсе болбойт, ошондой ырлардан берди, ырдап бербейсиз, сценарий жеп Жок, азыр менде как говорится, унутуп калдыңызбы? жок, умкан жок, просто тилим жетпей атат да кээде. Эчтең болбойт? Ак миңгүлү асказолу темине эле биздин жалады касказар сансын кылым алатону бекиндеп сактан бери Биздин ата биздин ата бабалар. Сизге кыргызча кайсы сөздөр жагат? Мага көп сөз жагат, но Мисалы алардын ичинен сиз колдонуп жүргөн сөздөр. менде бир сөз бар. Көп башым жаратпай эле жүрө бер деп атат да кээдечи. Башым оорутпай эле. Башым оорутпай эле жүрө бер дейт да. Ошол сөз чыгабы? Анан барчы кетчи дейт да. Келгенде. Мен баклажка терип жүрөм да. Сен Озун. ошончу. Кээде айтам да адамдаргачы, машина коюп салат да мусорный контейнер жанындачы. Братан, машина алып салбайсыңбы? Блин, жаман мешать этесиң десечи. Бар кетчи дейт. Сразучу. Мен айтам, братан, блин, майли сен койдун машина. Башка киши келип ыргытпай калат мусор. Жерде таштап атат. Анан тазалык кыйналып атат дедим да. Бар кет болду ушул менен. Кээде сизди кыргызча түшүнбөйт деп, кыргызча мындай сөгүп койгон учурлар болобу? Бар болчу. Бир жолу бир жер жүрдүм мен. Тоже машина токтогондо бир мужик чыкты. Мен айттым, братан, машина алып салбайсың, блин, мындай турган болбойт да десе. Сокту да магачы. Мен айттым, братан, койчу, нормально айтып атам го. Нормально, блин, алып салбайсың машина, вон тетерде дальше место бар десе. Дагы согуп атат. Мен кайра арткасы соктум багачы. Бул туруп. Жок, ылыш айтпай эле коеюн. Туруп, потом отурду айтты. Сен орус жынды дейт. Отуруп машина нары жылдырып койду да, ананчы. Мен айттым, сиз соксо мен тоже согом дедим. Мен сизге 2 жолу айттым, сокпой эле нормально айтып атам десе, укпай калды. Ну, 3-ти раз мен сизге ответка берип койдум десе. Жынды бала, кой, кеттим деп койдум, кет калдым да. Динар же учурда Сарыбай экөөбүзгө өзүңүз жардам берип, өзүңүздүн баягы номуруңузду калтырып жардам берем дегенде кайрылсаңар болот деп жазып атыптырсыз да. Анан деги эле ушундай Сарыбай экөөбүзгө окшогон адамдарга кандай көз караштасыз? Кыргызча үйрөнүп, Кыргызстанда жүрүп. Именно ошо сырттан келген эмелергеби мен жардам бергенге аракет кылам. Мен ошо кайсы жерде жүрдүм, ошол жүргөн жеримде ушул нерсе менен эле келатам. 17 жылдан бери көп нерсем чыкпай деле калган моменттер болгон. Мен оюмда деле жок, чыгарган деле эмесмин. Россияда деле ошо өзүстүкүлөр көп эмелерге жардам бердим. Бул жака келип алып деле ошол өзүм токтото албай эле калам ушундайларды көргөн. Келечекте кандай кыялдарыңыз бар? Самое главное, бутумда туруп, башка жумуш кылайм деп атам да. Азыр менде бир досум бар, мебельщик. Ушул айтып атат, давай акырын менен баклажка токто дейт. Мебель жасатайлы дейт. Мен сага үйрөнөм, өзүңнүкү фирма ачасың деп. Ну мен азыр Кыргызстандык Жарет Лето болот. Ну мен азыр пока эмкиди жылда айтып атат, баклажка токтотобуз дейт мэрияч. Азыр завод курулуп атат да. Баклажка токтосо, мен болгон келип, марды бир сыра карап тазалайм да, сортопчу.
Анан кийин мебель устраиваться этейин деп атам да. Жакшы. Азыр 30 жашта экенсиз, эмнеге буга чейин үйлөнгөн эмессиз? Просто мен, например, баклажка терип жүрсө, көп адам айтып атат, бул бомж койчу, буга эчтеке жок депчи. Мен мындай көп конул бурбай айтам да. Көп адам ар кандай бар да, айта берет да. Менде колум бутум бар. Попрошайничаткан көрө лучше баклажка терип жакшы да. Озун минет менен иштеп атасың да. Ооба. Эч кимге сурабайсың, эч кимге карыз жоксуң. Терип жүрө бер потихоньку. Кээде мен көрүп атам көп светофордон нормально кишилер отурат. Дайдай урупчу. Буга дагы келип айтып атса, сен чым мындай дайдай кылып уяты жок болгон кийин лучше баклажка терген жакшы го дептим. Достор, бүгүн биз Сережа Байкебиз жана Динара эже менен биргеликте маек курдук. Сиздерге кызыктуу болду деген ойдомун. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздөрдүн каалоо тилегиңиздер болсо айтып өтсөңүздөр болот. Алгач Динара эже сизден баштайлы. Каалоо тилегим ушул Кыргызстандагы ушинтип ар жерде кыйналып, ушундай бир кыйынчылык абалга түшүп калган адамдарга баарыбыз колдон келишинче жардам берип, ушундайларды колдоп, ушундайларды эме кылсак деген эле оюм бар менин. Ушул эле да, ушуларды боорум ачыйт да. Жолдон көп көрөм, анан баардыгына жардам берген өзүм күчүм жетпейт экен. Сиздерсиз эчтеке кыла албаймын. Бул Сергейди да ошо өзүм жалгыз эчтеке кыла албаган үчүн сиздерге алып чыктым, ошо жардам бересиздер деген ойдочу. Мындай адамдар көп, бизде аябай өзүбүздүн деле кыргыз байке чоң ата, чоң энелерибизди деле ушундай көчөдөн көп көрүп атам да аябай. Ошолорду колдоп эле, ошолорду кичине болсо да бутка тургузуп койсок деген оюм. Сережа Байке, биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди, пожеланияңызды айтып койсоңуз болот. Самое главное пожелание — ден соолук жакшы болсун, көп оорубасын адамдар. И не забывайте сортировка кылдырып мусорду раз, экинчиге не нарушайте закон. Болгон ушул. Законду сыйлайлы дейсизби? Закон сыйлайлы. Кыргызча акырын үйрөнгүлө. Самый главный кыргызча сүйлөшсө, остальное баары келет. Достор, көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламат калыңыздар. Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар.